50 портреттин чогуу үстүнө кошподукпу жакында. Мелисти коштук. Дагы кимдер? Табылдегенбердиев, Майра кызы, Эгизбаев, Зайырбек Ажымагатов, Элмирбек Иманалиевтерди коштук. Анан Эрнис жөнүндө айтканда, Эрнис бул жерге илингенге, ушул портрет илингенге өтө татыктуу. Аны көп кишилер түшүнбөй калышты. Өзүнүн баягы ойлору менен нестандартный, өзүнүн ошо жазган гезит материалдары, публицистикалары, котормолору, айрыкча жанагындай бир татаал которулуучу жанагы философтордун, Кафканын ошолорду аябай жакшы көрчү эле да. Анан мен таң калчумун, ушу Эрнистин ушундай баягы өтө жанагы татаал жана философиялык жанагы чыгармаларга кирип, ошолор өсү дагы чогуу ойлонуп, анан ошону дагы биздин элге мындай жеткиргенгечи. Аны эме түшүнгөндө түшүндү деге. Анан кийин мынакей жана Каалга деген китеби чыкпадыбы жыйнагы. Ошонун баардыгын мындай ошол Эрнистей ойлогон адамдарга тараттым да мен алып. Андай адамдар бизде Кыргызда чанда эле. Ошон үчүн ушундай карабайсыңар, залкарлар 30-40 тегерегинде эле кетип калышат экен. Таланттуу адамдар ушундай турбайбы? Аз жашаш экен ушундай. Ошон үчүн Эрнисти ушундай только баягы жылуу сөздөр менен, анан кийинки муундар ошол Эрнистей болом деген адамдар Эрнистин чыгармачылыгына кайрылыш керек.